Сонун шоу берүүсү андемесе ысык жайда ысык салам кызматтан Гара Рыскулбекова андемесе бул эфирде 1 сааттын ичинде сизди сергиткен жан дүйнөңүздө эмес бүтүндөй дене боюңузду муздаткан сонун ырлар клиптери камтылды. Андан тышкары ушул океандын чок ортосуна алып барар же сизди иш күндөр алыстатып турган ысык көлдөн ортосуна жеткирер, ошол муздак толкунун астында калтырар. Сиз күткөн ыр чайым менен, сиз сүйгөн жылдыз менен сонун шоу берүүдө сонун программа 1 саат бою уланат. Ошондуктан келиңиздер экранга жакындаңыздар. Бүгүнкү кечти кайталангыс кылууга биз сон шоу берүүсү аракет жасайлы. Сиз дагы келиңиз, кошулуңуз бул атмосферага. Мүмкүн ысык чай аласызбы колуңузга, же болбосо таттуу тамагыңызды камдап аласызбы? Айтор дастаркон жайып отурган болсоңуз, тамагыңыздын дамын ашырган, ал эми ачык көңүлүңүздү дагы да бийиктетер биздин берүү болсун. Анан бир гана мен эмес, сиздин маанайыңызга маанай кошкон, сиз күткөн конок бизде азыр экран артында отурат. Ошондуктан даярданыңыздар. Ал эми интриганы кыскартып туруп, ушул сиз сүйгөн ырчыдан ыр белек болсун. Биргеликте угабыз, көрөбүз, ырдайбыз, оон созобуз. Гүлзинат Суранчиева, «Подари мне». Миллион деген мырзалардын жүрөгү орусу, супсулуу, таланттуу, көптөгөн айымдар үчүн чоң бир мисал болуп келген Гүлзинат Суранчиева биздин берүүдө. Кол чабуулар менен сизди тосуп алалы. Кутман кеч. Кутман кеч, саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен сиздерге ушул сонун шоунун ысык студиясынан ысык салам айтам. Түз мааниде өтө ысык болуп жатат. Кондиционер иштебей жатат. Алгач эле сиз мурдагыдан дагы мурун эле сулуу болчусуз. Азыр андан дагы чырайыңызга чырай кошулуп жатат. Эмне болду? Эмне себепкер дегендей? Ысыкта суу ичип, тамак жей албай тазаланып дебейм. Ошол эле болуш керек. Мүмкүн жан дүйнөңүздө бир өзгөчө. Албетте, жан дүйнөмдө да өзгөчө нерселер болуп жатат. Бул чыгармачылыгымда сонун иштеп жатам. Анан азыр эмгек эргүүгө да чыккам. Аябай жакшы эс алып жатам. Ошого да байланыш болуш керек. Сана жок, тынч эс алып жатам, ошого да байланыштуу болуш керек. Көлгө барып келдиңизби? Албетте көлгө барып келдим. Көлдөн тышкары дагы кайсыл жака барсам деп турасыз? Сапар тартканы. Ушул жайда көлдө эле эс алам, буюрса биздин эле өзүбүздүн ысык көлдө. Сизди кайсыл жактан сиздин көрөрмандар көрүп калышы мүмкүн? Боз териденби, чолпон атаданбы? Ой, ким билет, ким билет. Көрөрмандар, фанаттар жөнүндө сөз кылып калдык. Азыр деле сизди абдан жакшы көргөн мырзалар көп да. Мисалы, мен эле Аяш атам сизди өзгөчө жакшы көрөт. Ошол дагы деле артыңыздан чуркап же өзгөчө кадамдар таштагандар барбы? Эми азыр телевизордо жолдошум да көрүп атат дейм. Ошол үчүн дагы сурап атабыз. Эми албетте андай жигиттер бар болсо керек. Бирок менин жүрөгүм дагы, өзүм дагы арулугумду өтө бекем сактайм. Анткени ушул өзүмдүн жолдошум бар. Ошого өзүмдүн бардык жактан арулугумду ошол жолдошума арнайм. Антсе дагы жолдошуңуз абдан кызганса керек. Жок, менин жолдошум бардык ойлойт, аябай кызганат болуш керек деп. Тескерисинче кызганбайт, кызганса да аны мага билдирбейт көп. Сиз өзүңүз кызганчаксызбы? Мен аябай кызганчакмын. Эмне кылышыңыз мүмкүн? Мисалы, сизге азыраак көңүл буруп эле конокто, башка дос кызыңызга жөн эле джентльмен катары көбүрөөк көңүл буруп калды деп койдук. Бирок сиз эмнегедир кызганып кеттиңиз? Жок, мен мындай айымдардын негизи сезим, туюм, мындай сезимдери өтө күчтүү болот да. Анан туясың да мындай жөн эле көңүл буруп атабы, же мындай айым катары өзгөчө көз караш болуп атабы. Ошону сезебиз да биз айымдар. Анда жөн эле ухаживать этип, жөн эле жакшы мамиле кылсам, мен андай нерсеге түз карайм, анткени негизи жигиттер ушундай болгон жакшы көрүнүш да. Ал эми башкача көз караштар болуп кетсе, ой, ким билет, кандай болуп кетиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Дагы эле ушул теманы бүтүрүп салалы, бул сүйүү темасы. Студенттериңиз бар, сизди жактырып калгандар болду эле, чындыгын айтыңызчы.
болгон. Ого, жолдошуңуз билчү. Эми мен кандай десем, өзүм деле байкап калчумун, андай көз караштарды, мындай башкача мамиле кылгандарын. Бирок эми өзүмдүн мындай өмүрлүк тажрыйбама салып туруп, ошол нерсени туура жолго буруп ошол сезимдерин туура жолго буруп койгонго аракет кылам. Чыгармачылык жаатта эмне жаңылык? Чыгармачылыкта дагы абдан жакшы жаңылыктар бар. Жакында эле ушул мен өзүм Ысык көлдүн кызы болом. Каракол шаары ушул КМШ өлкөлөрүнүн маданий борбору 2022-жылы ушул маданий борбору деп аталды. Жакында эле Каракол шаарында чоң концерт болуп өттү. Мен оюмча ошол Каракол шаарындагы, ошол Ысык көл областындагы тургундардын бардыгына өтө чоң бир маданий жаңылык болду деп ойлойм. Анткени Москвадан Сергей Скрипка маэстронун оркестры келди, коңшу мамлекеттердин солисттери келди. Алар менен бир катар ушул менин сахналаш кесиптештерим болуп, абдан чоң классикалык музыкадан турган, фольклордук музыкадан турган жана эстрадалык музыкадан турган 3 бөлүктүк чоң концерт болду. Анан мен ойлойм, ошол биздин Ысык көлдүн тургундары үчүн бул чоң музыкалык бир маданий майрам болду да. Өзгөчө азыр эс алуу убагында жай мезгилинде туристтер дагы көп ал жакта, ошо жергиликтүү калкка дагы абдан жакшы бир концерт болду. Анан бул концерттин өзгөчөлүгү ошол Ысык көл областындагы элдерге бул концерт бекер болду. Стадиондо каалашынча ушунчалык көп киши келди. Бардыгы кубанышып, бизди колдоп турушту. Анткени ушунчалык сагынуу сезимдери да билди, ушунчалык масштабтык бир чоң проект болду. Анан биздин ушул маданият министрлиги дагы менин оюмча абдан чоң деңгээл, бийик деңгээлде чоң проект иштеп чыгышты биздин мамлекет дагы деп. Ошон үчүн ойлойм, ошол жакка дагы катышып келдим. Андан тышкары өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда жаңы чыгармаларды жаздым. Бүгүн бирөөсү жапжаңы ырымды сиздерге ырдап берем. Кандай сюрприз менен келгенсиз. Ооба. Чыгармалар деп калдыңыз. Өткөн кеткенде калган бир эмгектериңиз бар да, ошолорго өкүнгөндөрү барбы? Ушуну кылбай эле койбой дегендери, жазбай эле койбой, ырдабай эле койбой. Же клиптер мүмкүн. Жок, чыгармачылыгымда бир мени өкүнткөн чыгармам жок. Анткени ар бир чыгармам өзүмдүн ушу жүрөгүмөн чыккан, өзүм изденип, бир ой толгоп жүрүп жазган, ырдап чыккан чыгармалар. Ошого байланыштуу өкүнгөн деле чыгармам жок. Мындай болушу мүмкүн да, кандай десем, кээде ошол сен жаздырган чыгармадан ушул бир чоң ийгилик күтүшүң болушу мүмкүн. Тескерисинче ошол чыгарма көп ийгилик жаратпайт, тескерисинче сен көптү күтпөгөн чыгармадан ийгилик жаралып калышы мүмкүн да. Ошол жагы азыркы заманда, кандай десем, элдин табити да ар кандай да. Анткени информация заманы, ааламдашкан дүйнөдө музыка жактан дагы көп жанрлар чыкты да. Ошого байланыштуу азыр мурун биз так билет элек да, мисалы ушундай темада ушундай ыр жазсам, мындай 100% бир ийгиликке жетем деп. Азыр антип айтыш оор болуп калды. Анткени ар кандай себептер менен элдин табити да ар кандай болуп, ар кандай результат алышың мүмкүн. Эгерде ошол жактан возможно мындай бир оорчулуктар жаралат. Ал эми өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда эч качан өкүнгөн эмесмин. Анан дагы бир сонун жаңылык айтып кетейин сиздерге. Мен башында ушул чыгармачылыкка негизи чоң сахнага аттанганда Шантел группасынын курамында чыккам, солистка болуп. Ошол Шантел группасы менен жакында эле Борбор шаарыбыздын бир концерттик залында биз өзгөчө ошол акыркы жолу ошо Шантел тобу менен 2008-жылы сахнага чыгыптырмын. Анан мени ушундай бир концертке чакырып калышты, катышып бербейсизби деп. Анан өзүм эртең концерт деген күнү ойлонуп жатып туруп, анан өзүм эле жалгыз барбай ошол Шантел тобу менен чыксамбы деп. Анан өзүңүздөр билесиздер, бардыгыңыздарга маалым, Шантел тобунда Улан Асанбеков, скрипач, Азамат Такырбашев, клавишник, абдан мыкты пианист, аранжировщик. Анан ошол өзүмдүн кесиптештериме байланышып, үчөөбүз ошол Шантел тобунда аткарылган биздин хит чыгармалар, Кош жылдыз, Өмүр,
жана башка чыгармаларыбыздан попурри жасап, ошол жерде сахнада жандуу аспаптар менен, ансамбль менен, жандуу үн менен мен элдин астына ошол Шантел тобунун 3 чыгармасын үзбөй аткардым да. Анан ошондо байкаган жакшы нерсе ушунчалык биздин угармандарыбыз ошо Шантел тобунун репертуарындагы ырларды сагынып калыптыр. Ушундай жылуу бизди ысык тосуп алышты да. Ошон үчүн учурдан пайдаланып ошол Шантел тобун дагы чакырып койсоңор дейт элем да. Анткени ошол биз жалпы эфир аркылуу дагы жалпы кыргызстандыктарга ошол Шантел тобунун эски ырларынан дагы жаңы бир жаңылык кылып үчөөбүз чыксак деген ой бар. Ошондо Шантел кайра жандандыбы? Жок, эми мында официалдуу түрдө жанданган жокпуз, бирок ошондой концертке эксперименталдуу түрдө кандай болот болду экен деп өзүм мындай ойлонуп туруп, анан ошо балдарга чалсам, балдар дагы менин ушул оюмду колдошуп, анан үчөөбүз репетиция кылып, анан атайын инструменттерди алып барып, скрипканын, фортепианонун коштосунда чыктым. Анан ушунчалык элдер жылуу кабыл алды да, анан ошол дагы бизге мындай түрткү берип, анан ойлоп калдым, бир нече ушундай чыгарылыштарга, теле чыгарылыштарга же болбосо концерттерге ушу Шантел тобу менен дагы чыгып турушубуз керек экен. Анткени элдер сагынып калыптыр чынында Шантел тобунун ырларын. Анда экран артында отурган биздин редакторга Музнат Суранчиева өзү мына айта кетти, эмки чыгарылыштарда биз Шантел тобун ушул жактан тосуп алалы. Ага чейин экөөбүз жай жөнүндө бир клип көрсөк кандай болот? Кайрат Прембердиевди сүйүп уксаңыз керек. Ооба, сүйлөйм, угам. Анда Кайрат Прембердиевдин Лето чыгармасы биргеликте угабыз, анан албетте рахат алууну унутпайбыз. Гүлзинат айым экөөбүздүн дене боюбуз ушул жакта болсо дагы оюбуз ысык көл тарапта, анткени бул жак ысык, көлдө жыргал. Эми бирок иш күндөр бизди көлгө жакындата албайт экен, бирок эмне болсо дагы бир сонун оюм бар. Сиз бул жакта болсоңуз дагы, сиз каалаган жакта болуп каласыз. Мен мисалы бул жакка жазып койгом. Мисалы мектеп, жумуш депчи, ар бир жердин аталышы. Мен сизге суроо берем, сиз каякта экениңизди билбейсиз, бирок жоромол кылып жооп бересиз. Мисалы, мен кайсыл камера көрсөтсөм, бул жакка көрсөтсөм, бул жак көрсөтөйм. Сиз биякты карабаңыз. Сиз ал жакта эмне кылып жүрөсүз? Мен биякта түз эфирге чыгып атам. Сиз көрүп койдуңуз окшойт, макул. Мен негизи көзүм аябай жакшы дейсиз. Аны биз түшүндүк, макул. Экранды буруп койсоңуз, бурдуңузбу? Жок, экраны бар. Тетекте турат го 20 метр алыс. Көзүмдүн тамайлын карабайсың, наоборот, бер жакка буруп койсоңуз. Мен алыстан окуй алат бекенби. Чынында абдан ден соолугуңуз жакшы экен. Кийинки локация. Сиз бул жакта ким менен жүрөсүз? Бул жакта мен сүйгөнүм менен жүрөм. Сиз муну да көрүп койдуңуз, Жок. Көргөн жоксузбу? Жок. Ал ким? Бир жакшы жерде, эс алуу жерде, может, көлдө жүрөм. Көлдө жүрөсүз, макул. Бул романтикалык жолугушуу болчу, чынында. Сиздин интуицияңыз абдан жакшыбы же көзүңүз четтенде да көрүп коесузбу? Кийинки локация. Көрсөттүк. Сиз бул жакта ким менен жүрөсүз? Бул жакта мен кесиптештерим менен жүрөм. Эмне кылып жатасыз? Возможно, фортепиано ойноп жатам. Ойноп жатасыз. Түшүнүктүү. Туура эле жокпу? Же туура эмес болуп калды? Одноклассники соц тармак болчу. Кийинки жер ким менен жүрөсүз? Үйдө жүрөм. Ким менен жүрөсүз? Сиз билбейсиз да каякта жүргөнүңүздү. Жок, эми ошо предполагаю, ушундай оюндун шарты. Үйдөмүн деп ойлоп атасыз, Эмне кылып атасыз? Үйдө балдарыма тамак жасап атам. Бул клуб болчу. Же билеп берип атам балдарыма. Клуб болчу, макул. Кийинки локация. Кайда жүрөсүз? Сиздин оюңузча.
Менин оюмча мен элдерге мындай медитация үйрөтүп жүрөм. Элдерди агартып жүрөм. Агартып жүрөсүз. Ооба. Ага, түшүнүктүү. Канча адам бар жаныңызда? Жанымда бир жамаат болуш керек. Канчадан бери бул жакта жүрөсүз? Жок, мен бул жакка временно эле ушул агартып кетейинчи деп келип кеттим. Ага, түшүнүктүү. Бул жындыкана болчу. Апи! Сиз чынында мен туура жооп жооптор баары туура болуп атат, билбейм. Мен тигил жакта жүргөндө жооптор көрүп койбаспы. Айтор, кийинки локация акырын бара берели. Сиз бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Мен бул жакта ырдап жүрөм. Ырдап жүрөсүзбү? Ооба. Бекерби? Бекер деле ырдап кое берем. Анын эмеси Элдердин реакциясы кандай? Элдер абдан кубанып атышат. Тоскоол болбой эле. Жок, абдан кубанып, рахмат, Гүлзинат. Жок дегенде сен бизге ушинтип көңүлүбүздү көтөрүп атасың деп атышат. Макул, бул Ош базары болчу. О, вот, отлично. Чынында Ош базарына барып, элдин көңүлүн көтөрүп ырдап бере алат белеңиз? А что тут такое? Биз эл үчүн ырдайбыз да. Ырдап бермекмин. Келиңиз, анда эл үчүн түз эфирде жан дүйн менен бир ыр арнап берсеңиз. Кайсы ырды ырдап бересиз? Сиздерге кайсы ырды ырдап берсем? Кайгылуу, капалуу же тескерисинче? Сиздерге казакча ырдап берейин. Келиңиз, казакча калчы. Туруп алып ырдай берейинби? Каалагандай ырдай бериңиз. Ато эми отуруп алганда Анда мен да туруп дыханиеме мешать этет. Макул. Мен бийлеп турайын, подтанцовка. Кең далам, толганайын, толгайын, домберам, колга алайын, жырлайын. Казагымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сен ай, ата мекен ай. Теңиздей тебирендим, тербедим, сапарда сагынышым сен менің. Дүние ай, сырларындай, мөлдіреп тұрғанындай, сағындым сен ай, ата мекен ай. Армандаған күндер ай, толқып жатқан түндер ай, өзің күл өмірде кімдер өтті, кімдер ай, ата мекен ай. Колчоолор. Бул жакта мен жаныңызда туруп туруп эле, чында эле реалдуу же фонограмма деген ойлор болуп кетет экен. Чында эч кандай айырма жок, Клиптеги кандай үн болсо, дал ошондой. Мен комплименттерге жокмун, бирок бул менин эң жакшы комплиментим деп кабыл алыңыз. Чыгармачылык жөнүндө эле ошол студент кыздарыңызга шоу-бизнесте айымдарга кыйыныраак болсо керек деген ой. Кандай кеңештерди берип тарбиялайсыз? Мен негизи ойлойм да, шоу-бизнеске чыкчу, сахнага өзүн даярдаган адам эң биринчи профессионал болуш керек. А профессионал болуш үчүн эмне керек? Билим керек. Ошол билимге сугарылыш керек. Өзү ырчы болом десе же аспапчы болом десе, ошол жактан өтө көп машыгып,
Азыр мисалы интернет булактарында деле карасак, ушунчалык мастер-класстар көп өтөт. Мировой звездалар мастер-класстарды өткөрөт. Акысыз, бекер, эгерде шартың болбосо. Анан өзүңдүн табигаттан болгон дагы мындай кичине чымындарың да болуш керек. Анткени сахнага баарыбызга Кудай бирдей талант берип койсо, анда баарыбыз эле ырчы бийчи чорчу болуп кетпейбизби? Ошондой нерсе болот. Ошол нерсени да угуш керек да. Эгерде чынында табигаттан бир уникалдуу бир тембрдын ээси болсоң, же болбосо бир талантың болсо, ошол талантыңды чала була эле чампалап элдин астына ачыга калбай, тескерисинче машыгып, көптөгөн кароо сынактарга катышып, ошондой чоң дүйнөлүк звездалардан, же болбосо ушул эле биздин чөйрөдөгү мыкты адистерден сабак алып, үйрөнүп, анан коркпой, ошол тайманбай өсүүгө аракет кылышың керек да. Мисалы мен жакында эле ушул былтыр Славянский базардан биздин коңшу мамлекет Казакстан баш байгени утуп албадыбы? Ошол биздин жана Казакстандын Кыргызстанда өткөн маданият күндөрүндө дагы ошол Рухия Бердимугамедова деген кыз келип ырдады да сахнага. Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктүсүн ушунчалык жаңы аранжировка менен, жаңы дем менен, ошол өзүнүн вокалдык профессионалдыгы менен, диапазонунун чоңдугу менен өзгөчө аткарды да. Ушунчалык Кыргызстандын эли кол чабуулар менен ошол кызды кабыл алды. Анткени ушул Жамгыр төктүнү ушунчалык жаңы дем менен аткарды да. Ошого байланыштуу анан ошол кыздын ошол аткарганынан мен да таасир алып, ошол кыз жөнүндө окуйунчу десем, ушунчалык көп иштеген кыз экен, ушунчалык көп сабактарды алат экен. Анан мен мындай салыштырмалуу айтып атам да, бизде мисалы көп эле таланттуу жаштар көп, бирок карап турсаң бат эле бир нерсеге аралашып кетишет, анан мындай башка жолго түшүп алышат да, мындай кандай десем, ошол профессионалдык жагын өөрчүтпөй, тескерисинче бир мындай бир күндүк бир мындай шан шөкөткө аралашып кеткени мени мындай профессионал катары мындай жүрөгүмдү оорутат да. Анткени бир тепкичке чыккандан кийин тескерисинче ошол жактан дагы мындан да бийик тепкичке чыгайын деп аракет кылса, ушул кызда же ошол болсо ушул жигитте потенциал бар экенин көрүп турасың, бирок аракет жок да. Профессионал катары сиз эми жашоодо ар кандай болот да, ката кылып ырдап алсаңыз, үнүңүз жетпей калыш, билбейм, мен түшүнбөйм. Ушундай болуп кетсе, сизге бул оор тиеби же кандай болот? Эми мен сахнада ырдап атканда бүгүнкү күнгө чейин Кудайга шүгүр, Кудай мени колдоп келатат. Эчтек болгон жок. Бир эле жол жөтөлүп ийгем. Жөтөлүп салдыңыз беле? Эми ырдын ортосу, жок, ырдап аткан маалда эмес, как раз проигрыш болуп аткан жерде мындай тамагым кытышып кетип жөтөлүп ийгем, ырымды үзбөй эле ырдап кеткем да. Кудай мени колдоп келатат, Кудайга шүгүр. Бирок ошол деле нерсе, ошол техника жагынан деле мен ошо басым жасап иштегенге байланыштуу деп ойлойм. Тилекке каршы көп жерде фонограммасыз ырдабаганга болбойт. Ошол эле теледе көбүнчөсү. Аппаратурага, техникага жараша фонограмма ырдап атканыңыз билинип калган учурлар болду эле? Эми андай деле болгон эмес. Кудайга шүгүр дебейм. Болсо эмне болот эле? Сиздин оюңузча? Ой, ким билет? Уялат белеңиз? Албетте. Макул, анда келиңиз, сөздү кыска кылып, сизден дагы бир чыгарма угалы сахнадан. Мен сиздерге бүгүн ушу жалпы күйөрмандарыма, угармандарыма, ушул сонун шоу долбоорун көрүп жаткан биздин мекендештерге Жылдыз Малдыбаеванын, Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган «Сезим ойлору» деген чыгармамды тартуулайм. Анда эмесе сизди сахнага узаталы. Демек, жакынкы 3-4 мүнөт бизде романтикалуу атмосфера. Ошондуктан келиңиздер, качан эле уктап калган жүрөктөрдү ойготуп, сезимдерди ойготуп, биргеликте махабат дүйнөсүнө чуңкуп керели. Көңүлүм бар сахнага. Zatım seni men izlep, gözlü kadaymın, göldü diktep,
Kıyaldарды толқындар жетелейт алысқа, сағыну шаштырар салчудай жарышқа, көрініп сен қалчудай тиктелімен тұнжырай, жалыны жүректің қубатсын үректің шыққан айы dilektin. Sürdüm düğünü bir geçecek, süyüş arın jürdük biz geçip, ekibizge bakıtay bergen, kölçegin esteci, jürsün kayda tapkın ayla, ardayım samayım, akmalayımın karayımın, kıyaldарды толқындар жетелейт алысқа, сағыну шаштырар салчудай жарышқа, көрініп сен қалчудай тиктелімен тұнжырай, жалыны жүректің қубатсын үректің шыққан айы dilektin. Kıyaldарды толқындар жетелейт алысқа, сағыну шаштырат салчудай жарышқа, көрініп сен қалчудай тиктелімен тұнжырай, жалыны жүректің қубатсын үректің шыққан айы dilektin. Жалыны жүректің қубатсын үректің шыққан айы Дал азыр реалды вакытта түз эфирде сизге ырбелек сунган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти сиз сүйгөн ырчы Гүлзинат Суранчиева болду. Кол чабуулар сизге, сиз үчүн. Анда келиңиз сизди кайрадан төргө узаталы, анткени суроолор дагы көп. Анын баары жоопсуз калууда. Анда кийинки суроо ошол эле чыгармачылык жөнүндө болсун, жылдыз оорусу менен ооругансыз да турабы? Же болгон эмеспи? Эми бир канча бир процент оорусам керек убагында. Кайсыл учурларда? Бирок 100% ооруган эмесмин да, бирок. Шантел тобу бар кезде же кийинчерекпи? Жок, ошол Шантел тобунда жүргөндө анда биз жашыраакпыз, анан чынында ушундай күйлөнүп чыкканбыз сахнага. Кайда жерде жүрбөсөк, концерттерде чыксак, ушунчалык бизди эл сүйүп көргөн, ошондо мындай кандайдыр бир сезимдер, мындай өзүңдү өзгөчө сезип, бир мындай кандайдыр бир сезимдер болсо керек. Бирок мындай кандай десем, мени тааныбаган адамдар сыртыңыздан өтө сүрдүү көрүнөсүз. Ооба, чындык. Мындай бой көтөргөн адамдай көрүнөсүз деп айтышат да. А тескерисинче таанышып сүйлөшүп калганда ушундай жөнөкөй экенсиз деп айтышат. Ошол ооруңузду токтоткон адам болдубу же өзүнөн өзү эле убакыт менен жок болуп кеттиби? Өзүнөн өзү эле кетти окшойт. Чоң рахмат, бул чындык жообуңуз үчүн ыраазычылык. Анда эмесе дагы да клип кезекте бар. Гүлжүйүт Калыков ырдасын «Любимая моя». Биргеликте болгон созобуз. Жөн отурбай бийлеп да турса болот.
Бул жакта сонун шоу берүүсүндө кадр артында Гүлзин атайым экөөбүз сонун бий курдук. Ишенебиз сиздер да жөн отурган жоксуздар. Чынында бул шаңдын, майрамдын ноталары, музыкасы болду. Эми келиңиз, ушундай маанайда ысыганыбыздан от души биледик. Жакшы айттыңыз. Ушундай маанайды уланталы. Блиц суроолор билесиз өзүңүз деле. Кыскача жооп, бирок тезирээк жооп бериш керек. Автобус жана маршрутка жол кирээ акысы канча сомду түзөт? 10 сом. 10 сом автобуспу же маршруткабы? Маршрутка, наверное. Качан түштүңүз эле акыркы жолу? Надо подумать. 10 сом эмес да? Азыр автобус 11 сом болуп кеткен. Макул, кийинки ырдап жаткан ырыңыздын сөзүн унутуп калган учур болду беле? Учур болгон. Болгон. Гонорарды аз берип же бербей коюп алдап кеткендер болду беле? Болгон. Жаман комментарий үчүн ыйладыңыз беле? Жок, күлгөм. Күлгөнсүз. Сиз үчүн сизге бут тоскондор шоу бизнесте болду беле? Эми мындай кармап алган эмесмин, бирок сезилген. Жана комментарий жөнүндө айттыңыз, кайсыл комментарийге анчалык күлдүңүз эле? Жо эми кээде такыр эми мындай чындыкка жатпаган бир кызыктай комментарийлерге күлгүм келет. Сизди жөн эле мисалы ырдаган тойго келсеңиз, күйөөсүн кызганып атканын байкап калган учурлар болду беле? Сизден? Албетте. Көз караштарбы же кандай? Ой, өзүнчө эле билдирип коюшат го. Жолдошуңуз кызганбасын деп жаап жашырып койгон учурлар болобу? Эми жөнөкөй эле нерселер. Эми албетте, жок десем эми эч ишенбейт баары бир десем. Макул, чоң рахмат, ыраазычылыгыңызды билдирем. Мындай кыскача суроолорго жоопту абдан кызыктуу бердиңиз. Кийинки суроо мындай болсун. Сизди Борбордук балдар музыкалык мектептин Шубин атындагы директору катары билебиз. Мындай оор басырыктуу кызмат деп койсом болсо керек. Анан ошол эле учур шоу бизнес, бул жакта сиз элдерди тескерисинче көңүлүн ачып, жеке жашооңузду ачып берүү, бул милдет да. Ошо экөөнү кантип айкалыштырып жүрөсүз? Жөн эле айкалыштырып жүрөм, анткени адам ошон үчүн адамбыз да. Жумуштагыдай өзүңдү алып жүрөсүң, жетекчи катары жетекчидей алып жүрөсүң, үйдөгүдөй кожойкедей, бирөөнүн энесисиң, бирөөнүн аялсың, шоу бизнести сахнада аткаруучусуң. Ошон үчүн ошондой болуш керек да. Негизи ар бир адам өзүнүн ар кайсы чөйрөдө туура алып жүргөндү үйрөнүш керек. Макул. Бирок ошол эле учур өтө көп нерселерди кыла албасаңыз керек. Мисалы, шоу бизнесте хайп жаратуу. Сонун нерсе эмеспи? Жок, мен жетекчи болбой жүргөндө деле эч качан хайп жараткан эмесмин. Жараткан эмессиз. Макул, түшүнүктүү. Шоу бизнестеги жакын досторуңуз? Аттарын аташым керекпи? Жакын досторум бу. Азыр эми бирөөсүн айтсам, бирөөсү тарынат да. Баары менен эле жакшымы, сыймы? Баары менен эле. Дагы бир ушундай суроо болсун. Кимдин тембри өзгөчө, кимдин үнү сизге жагымдуу, жеке сизге шоу бизнесте биздикинен? Кооздугу, тембри. Кооздугу. Сизге жагымдуу, жеке сизге? Гүлжигиттин тембри, кооз деп ойлойм. Гүлзада Рыскулованын голосу дагы өзгөчө тембри бар. Эми үй бүлөңүз жөнүндө сөз кылсак, уулуңуз көптөн күткөнсүз. Албетте өзгөчө жакшы көрсөңүз керек. Ошол учурда катуу эркелетип албайсызбы? Кандай тарбия бересиз? Чынын айтсам, абдан эркелетип чоңойтуп атабыз. Анткени негизи балдар таттуу да. Анан азыр абдан таттуу кези да баламдынчы. Сонун, жүрөт, кылыктары сонун, жүрөгүңдү эритет. Анан кантип эркелетпейсиң, эркелетесиң. Түшүнүктүү. Кийин шоу дүйнөсүнө аралашам десе кандай көз карашта болот элеңиз? Мен терс карабайм. Биздин шоу дүйнөгө, негизи чыгармачылык дүйнөгө терс карабайм. Анткени өзүм музыкантмын. Бала кезимден баштап ушул искусство дүйнөсүндө, ушу музыка искусствосын аркалап келатам. Анан мен ойлойм, биздин кесипте негизи жакшы нерсе көп жаман нерсеге караганда. Сиз үчүн аябай жүрөгүңүздү жылыткан кайсыл комментарий же кайсыл мактоо болду эле? Реалдуу жашоодо мисалы. Эсиңизде калганы барбы?
мен негизи вот көп эле ушу силердин деле чыгарылышка келип жүрөм, радиолорго деле прямой эфирлерге келгенде бир да жолу ушул түз эфирден жаман комментарий уккан эмесмин адамдарданчы. Ушунчалык жылуу сөздөрдү угуп келатам, ошого ыраазымын. Силерге чоң рахмат. Ошон үчүн ар бир жакшы комментарий мен үчүн, жүрөгүм үчүн абдан, кандай десем, жүрөгүмдү эргиткен, жакшы сезимдерди тартуулаган. Рахмат. Такыр эле жүрөгүңүздү ооруткан комментарий болбойбу? Мисалы, эмнени айтса сизге катуу тиймек? Чыгармачылыгыңыз жөнүндө начар айтсабы же тышкы келбетиңиз? Жок, эми чыгармачылыгым жөнүндө начар айтса мен ага таарынбайм. Анткени деген мисалы ар бир адамдын өзүнүн предпочтениясы болот да. Анан көп учурда мисалы эми кандай десем, музыканы терең түшүнбөгөн адамдар, простой обывательдерге ар кандай айта берет да, алар деген мисалы профессионалдык деңгээлде түшүнбөгөндөн кийин ар кандай сөздөрдү айтып, ага мындай философский караш керек деп ойлойм да. Жооп кайтарасызбы? Крайне редко. Ошондойго жеткирсе жообуңуз катуу болобу? Ну, негизи мен кесиптештерим, туугандарым, тааныштарым айтышат, сен аябай мындай унчукпай сабырлуусуң, унчукпай жүрө бересиң. Бирок бир жооп берсең мындай аябай, кандай десем, сөөгүнө жеткире айтасың деп айтат. Тилим жаман. Негизи айтып салдыңыз. Эми эч ким аябай көкөйүмө тийип кетсе, эми калпайтып зачем? Тирүү жан болгондон кийин баарыбызга кимге эле жаман нерсе жаксын, туурабы? Тирүү жан болгондон кийин кечке эле сени бирөө мындай калыс эмес, туура эмес тебелейинге аракет кылып атса, же ушундай сага жүрөгүңө жаман тийип атса, мен ойлойм таштын деле тили чыгат депчи. Мындай тирүүлөй жашоодо экран артында эмес сизге айткандар барбы ошол? Комментарийлерде жазышат, жашоодо бетиңизге айткандар. Эми жашоодо мен мага жеке комментарий, жеке өзүмө чыгармачылыгыңыз жөнүндө деле хейтерлер барбы жашоодо? Же алар соц тармакта эле? Жок, жашоодо деле ар кандай түрлүү адамдар менен жолугасың. Бирок эми прям монтип андай катуу деле барган эмесмин эч кимден. Жакшы. Ошол соц тармактар, YouTube азыр көрүүлөргө көп басым жазып атышат, TikTok ачып атышат, Instagram. Сиз соц тармактарда кандайсыз? Активдүүсүзбү? Жок, мен соц тармактарды өзүмдү активдүү деп эсептебейм, анткени мындай, ну, мисалы азыр соц тармакта активдүү деп кандай кишилерди айтса болот? Алар күнүмкү жашоосун, ким менен жолугуп атканын, эмне кылып атканын, эмне пландарды түзүп атканын, ар бир нерсесинен мындай хайп жаратканга аракет кылып атпайбы, туурабы мындай? Жеке жашоосундагы, мына мен мынтип турам, ана мынтип жатам, ана мындай кийинем, бүгүн бул магазинге бардым, мынтип, тигинтип деген. Мен андай нерселерди такыр киргизбейм. Мен соц тармактарга бир мындай өзүмө мындай мага тиешелүү бир вопрос менин мындай кандай десем, бир оюмду айткым келсе, ошого бир пост жазып коюшум мүмкүн. Же болбосо бир жакшы бир жерде концертке катышып калсам, же болбосо возможно бүгүн сонун шоуна да конокто болдум деп чыгарып коюшум мүмкүн. Ушундай эле да. Мындай ооруп эртеден кечке мынтип отурганга, во-первых, физически деле убактым жок. Анткени мен өзүмдү мындай турмушум кызыктуу да, ошого байланыштуу да деп ойлойм. Турмушуңуз, мисалы, бир адаттагы күнүңүз кандай өтөт? Ой, ар кандай өтөт. Ойгоносуз? Ойгоном, эс алуу күнүм деп коеюнчу. Мисалы, эс алуу күнүмдү кандай өткөрөм? Биринчиден мен апа болгонго байланыштуу балдарыма кам көрөм, аларга таттуу, сонун даамдуу тамактарды жасап бергенге аракет кылам. Же болбосо алар менен бир жакшы эс алуу жерлерге барып, чогуу убакыт өткөргөнгө аракет кылам. Андан тышкары, мисалы, балдарымдын бир кызыгуулары болот да, мисалы, ушул нерсеге окугум келип атат, же мындай деп ошол жактан сүйлөшөм. Анан сууга барып сүзүшүбүз мүмкүн, талаа тоого чыгып келишибиз мүмкүн, үй бүлө менен.
ушундай кылып өткөрөм. Айтор үй бүлө менен күнүңүздү өткөргөн жактыр экенсиз. Маек үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ырлар, маек, чынчыл жооптор үчүн. Анда эмесе сиз үчүн эркин микрофон, экран тигил жакта. Оюңузду, сөзүңүздү айта кетсеңиз. Урматтуу мекендештер, азыр бардыгыбыз эс алып жатабыз. Ушундай жай, чыныгы сонун температурада ысык бизге сонун маанайды берип жаткан күндөр өтүп атат. Бардыңардын эс алууңар жакшы өтсүн, аманчылык болсун бардыгыбызда, жакшылыктар көп болсун, жамандыктар болбосун, бардыгыбызга тынччылык, бакыт, акча, туура айтасың. Мага эң керектүүсүн айтам. Көрүк эс алуу, жакшы эс алуу каалайм. Мындай сөздөн кийин жакшы ыр болбосо окшошпой калат. Албетте. Сирен гүлүн ырдап бересизби? Ооба, албетте. Бул жанагы жаңы ырыңызбы? Ооба, жаңы ырым. Сиздер үчүн ушул айымдарды, негизи сезимдерди, сүйүүлөрдү ушу сирен гүлү бир жылда бир эле чыгат. Жыты, жыпар жытту, ошого айкалыштырып жазган чыгармам. Кол чабуулар менен сизди дагы да сахнага жөнөтөбүз. Төз эфирде жапчаң ыр, презентация, ошондуктан сиз билип турасыз. Мен менен чогуу. Макул, сүйлөштүк. 1, 2, 3 баштадык. Билебиз сиздер дагы. Адамдын бардыгы тең асыл
Сонун шоу берүүсү бүгүн сиздер үчүн конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болду Гүлзинат Суранчиева. Ар бир жообуңуз үчүн, ар бир мүнөтүңүз үчүн бизге бөлүп берген рахматыбызды айталы. Азыр миллиондогон көрүүчүлөрүбүз кол чаап ушул кеченин ушундай майрам болуп аяктаганына кубанычы ичине батпай турган учур болсо керек. Биз да сиздердин катарындабыз. Реалдуу убакытта өз көзүбүз менен жандуу үн менен Гүлзинат Суранчиевадан ыр белекти уккан биздин сүйүнүчүбүз көккө жетип турган убактысы. Сонун шоу берүүсү жайкы сезону бизде ар дайым ысык. Ошондуктан сергийим деп турсаңыз, ар бир жуманын иш күндөрү саат 9-да көгүлтүр экранды басыңыз. Ал жакта сонун шоу деген сөз байламталары пайда болот. Демек, 1 саат бою өзгөчө ысык эмес, сергиткен атмосфера. Сонун шоу берүүсү болду. Ангара Рыскулбекова. Кайрадан көрүшкөнчө сагынууну унутпаңыз.